Саламатсыздарбы, эфирде калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган Финсабат көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта кредитке коюлуучу үстөк пайыздык чендер эмненин негизинен алынат? Насыяны колго алуудагы кармалып калчу комиссиялар кандай шарттарда алынып, ал кредиттин кандай түрлөрүнө коюлат? Жалпы эле ушул кредитке коюлуучу үстөк пайыздар туурасында жана комиссиялар туурасында бүгүнкү программабызда кеңири айтып бермекчибиз. Банктык мыйзамга ылайык коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар кредит боюнча пайыздык чендерди өз алдынча коюуга укуктуу. Бул кредиттик пайыздарды коюу мезгилинде ресурстардын баасы көңүлгө алынат. Андан тышкары жанагындай тобокелдиктин саны, андан тышкары административдик расходдор, ошонун баарын карап туруп коммерциялык банктар ошо кредиттик пайызды коюшат да. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ондогон банктар жана микрокредиттик уюмдар элге ар кандай багыттагы кредиттерди берип келишет. Өзгөчө насыя алгандардын басымдуу бөлүгү айыл тургундары. Алмайдын бермеyi бар дегендей, кредит алгандан кийин аны үстөк пайызы менен кайра кайтарып берүү өзүнчө бир маселе экендигин эстен чыгарбаш керек. Ал эми кредитке үстөк пайызды кошууда 3 негизги фактор бар. 3 основной факторлор бар. Мисалы, биринчиси, 3 основной факторды кыскача себестоимость деп айтып койсо болот. Биринчи это стоимость ресурсов деп коебуз банктарда. Биз мисалы кредит бериш үчүн башка жерден бир жерден каражат топтошубуз керек болот да. Вот ошолордун расходун эсептелет. Экинчи фактор ал деле себестоимостька кирет. Ал мисалы банктагы иштеп аткан сотрудниктердин айлыктары, здание сооружениянын канцелярский товарлардын бүт ошол расходтору кирет. Үчүнчү фактор банктардын кичинекей бир маржасы болот. Ал эми үстөк пайызды кошуунун дагы аннуитент жана дифференциалдуу деген эки түрү бар. Негизи эки түрү болот. Аннуитетный, анан дифференцированный деп коет. Аннуитетный процентный ставканы көбүнчө банктар колдонот. Анткени аннуитетный процентный ставка ал кардарларга оңоюраак ай сайын бир суммадан погашениясы түзүлөт. Вот. А дифференцированный деген ал мисалы эгерде кардарлар бизнес менен заниматься этсе, бир нече кандай бир болгондо сезонный фактор болсо, же мисалы кышында же жайында бизнес жүрбөй финансовый потокторуна жараша түзүлөт. Кыргызстандын рыногунда бүгүнкү күндө кредиттердин орточо үстөк пайызы жылына 10%дан тартып 35%га чейин. Мындай кредиттер калк арасындагы жакырчылыкты жоюуга, иш орундарын көбөйтүп, ишкерликти өнүктүрүүгө көмөктөш болот деп мыйзамда жазылганы менен, реалдуу караганда үстөк пайызы өтө эле жогору болуп, алган кредиттен пайда таппай эле күйүп кеткендер бар. Айрыкча кредитти алып жатканда үстөк пайызы жылына канча, жалпы суммага канча каражат кошуп бере турганыңызды эсептетиңиз. 2 жыл мурун бир банктан кредит алганы барганда, ошол жактан бизге консультант келип, бардык кредит алуу жол жоболорун түшүндүрүп берген. 22% менен аласыңар деп бизге ушундай деп айтышкан. Анан ошо кредит баары комиссиядан өтүп, ошо алар убакытка келгенде биз ошол биздин колубузга тийген документти карасак, ал жакта 27% менен деп жазылып жүрөт. А биз консультанттан сурадык, эмнеге бизге башында түшүндүрүп бербедиңер беле 22% менен деп, эмнеге 27 болуп калды деген суроону узатканда бизге мындай деп жооп берди. Сиздердин ала турган суммаңыздарды эсептеп чыксак, ушул процентке барып такалып калат экен деген жоопту айтты бизге. Анан бизге ал акча аябай керек болчу, эмнеге дегенде биз ошол үйдү ремонттоп атканбыз. Анан айла жок алышка туура келди. Кыргыз Республикасынын сүткорлук ишти четтөө жөнүндөгү мыйзамга ылайык азыркы күндө орточо салмактын алынган номиналдуу пайызы 20,3 болгон үчүн азыркы убакта ошо жанагы сүткорлук 35%дан ашык болбош керек да. Мыйзам боюнча үстөк пайыздын суммасы 35%дан ашпашы керек. Эгерде алып жаткан насыяңыз андан дагы жогору болсо, мындай кредиттен пайда табуу кыйыныраак болуп калат. Көпчүлүк эл мына ушул пайыздык чендердин өтө эле жогору экендигине нааразы болуп, айрымдары төлөй албай калып, митингге чыккан учурлар дагы жок эмес.
пайыздык чендерди төмөндөтүү алкагында улуттук банк дагы мындай көп жумуштарды аткара атат да. Мисалга алсак, мисалы 2017 жылдан башынан тартып эле ошо коммерциялык банктарга биз 3 миллиарддан ашык кредиттик аукциондор негизинде каражат сунуштадык. Бул каражаттар негизи акыркы мындай кардарлар үчүн 12%дан жогору болбогон ченде берилиш керек. Ошонун негизинде эгерде мисалы статистиканы карасак, 16-жылдын мартында жанагы среднеизвешенный процент ставка деп коебуз, мындай баягы ортолук пайыздык чен 24%ды түзсө, азыркы күндө бул 20,3%ды түзгөн. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу пайыздары Кыргызстанда чын эле жогору. Бул биздин элибиздин аябай өкөп жүргөн маселеси болуп эсептелет. Себеби башка мамлекеттер аз пайыздагы кредиттерди бүгүнкү күндө алып атат. Мен мунун себебин ойлойм, бизде Кыргызстанда биринчи экономик стабилдүүлүк жакшы болбой атат. Банкта жакшы сөз бар, эл байыса банк байыйт деген сөз ушул термин менен келебиз. Эгер экономика стабилдүүлүк болуп, мамлекетибиз жакшы шарттар түзүп берсе, Кудай буйрса, мен ойлойм, келечекте биз дагы башка мамлекетте болуп 4-3% менен алып калышы мүмкүн биздин кардарлардын баары. Көп жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келген Жыргал Абдыжапарова мамлекеттик программа боюнча ипотекага үй сатып алгандардын бири. Анын пикиринде 10%дан кредит алуу бюджеттен айлык алгандарга жеткиликтүү жана кармалып калчу комиссиялардын жоктугу дагы артыкчылыгы деп белгилейт. Эми 15 жылга бирге бир болгондой болуп атат да. Жана 1 миллион 60 миң алсаң, ошо 1 миллионго чейинки бир үстүнө кошуп беришиң керек экен да. Бирок эми баягы ай сайын башка бирөөгө эле берип квартирада жүрүп, азыр ошонун негизинде болду да, баягы квартирада жашабасын мугалимдер, жанагы бюджет иштеген адамдар баягы кыйналбасын деп чыккан программа да бул. Анан менин оюм боюнча бул абдан эле жакшы болду. Жетип атат, ай сайын төлөп атам. Кредитти накталай алып жатканда кармалып калчу комиссиялар дагы бар экендигин эсиңизге алыңыз. Коммерческий кредиттер боюнча алынат. Бизде ГИК алынбайт. Фермерлерге берилген кредиттер боюнча жанагы мамлекеттик госпрограмма боюнча алынбайт. Анан жанагы Кыргызско-российский фонд деп коет, ошол кредиттер боюнча дагы алынбайт. Анын көлөмдөрү 1%ке чейин алынат, экилик түрү бар. Биринчиси ал накталай берүү үчүн обналичивание деп коет. Накталай эгерде кардар накталай кредит алам десе, анда биз аны үчүн 0,5%ке чейин алабыз. Мындай комиссиондук төлөмдөр кредит алууда каражатты накталай колуңузга алып жатканда бир гана жолу кармалып калышы керек. Ал төмөндөгүдөй максаттарга алынат. Банктардын расходтору болот. Мисалы 50-ге жакын филиал бар, накладной деп коет, расход. Ошого каралат. Мисалы мындай экономический тармагын караганда процентный ставка менен комиссионныйдын экономикалык мааниси өзгөчө да, ар бирөөнүкү өзгөчө. Процентный ставка бул болсо себестоимостька жакыныраак болот, а комиссионный бул накладной расходторго жакын. Банкка барганда кредиттик адистен комиссиялык төлөмдөр боюнча так маалымат алганыңыз туура болот. Себеби кардарлардын арасынан комиссиондук төлөмдөр боюнча эч кандай маалыматы жок, кредитти алганга келгенде гана мындай төлөм бар экендигин билгендер бар. Таасир эте тургандай деле мааниси жок болот. Анткени бул комиссионныйды биз бир эле жолу кармайбыз, мисалы 0,5%га чейин. Анан ал бүт мөөнөтүнө 5 жылга алса, ошого бөлүнүп калат да. Ал такыр мындай значимый эмеси жок мааниси. Кредиттин бардык шарттары менен так таанышып чыкпаган адам үчүн жогорку пайыздык чендер жана кошумча комиссиондук төлөмдөр ал үчүн кандайдыр бир көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Ошондуктан кредит алардын алдында үстөк пайызы канча, жалпы канча сумма кошуп бересиз жана комиссиондук төлөмдөрү боюнча маалымат алгандан кийин гана туура чечим кабыл алсаңыз жаңылбайсыз. Ушуну менен программа соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.